Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди-чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. 2022 жылы Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен 47 миң кыргыз жараны чыгарылганын 19 январда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Министрдин айтымында бул маселе былтыр май айында Москвада эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунда көтөрүлүп, тийиштүү мекемелерге тапшырмалар берилген. Кулубаев билдиргендей, ошол кезде кара тизмеде 60-80 миңдей кыргызстандык бар экени маалымдалган. Жолдо жүрүү, визалык тартип сыяктуу анча улуттуу эмес административдик эреже бузгандардын иштерин карап чыгып, 47 миң адамды кара тизмеден чыгарып беришти. Ал эми оорураак кылмыштар боюнча иш алып баруу кыйын, бирок биз ишибизди улантып жатабыз, деди Кулубаев. 7 миллион калкы бар Кыргызстандын 1,5 миллиондой жараны азыркы тапта чет мамлекеттерде эмгек мигранты болуп жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Булак Азаттык. Өкмөт Кыргызстандын чек арасы 200 миң 105 чарчы чакырымга чейин кеңейди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республикалык кеңешменин жүрүшүндө билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жыйынга облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жетекчилери катышып жатат. Жапаров 2022 жыл өлкөнүн тарыхында Өзбекстан менен мамлекеттик чек ара сызыгы толугу менен аныкталган жыл катары каларын белгиледи. Жалпыбыз үчүн чоң сыноо болгон Баткен окуяларынан татыктуу өттүк. Биздин көчөбүз ынтымагыбызда. Элден 386 миллион сом чогулса, мамлекет калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү үчүн тийиштүү каражат табууга жетишти. Азыр сапаттуу үйлөр салынууда, кече дагы 30 үйдү пайдаланууга бердик. Жалпысынан 45 үй толук бүттү. Калган үйлөрдүн алды аяктоо алдында жумуштардын 80-90% аткарылган, деди Жапаров. Өкмөт башы өз сөзүндө башкысы жерге бизде тынчтыктын өкүм сүрүшү экенин белгиледи. Булак Спутник эже. Бишкекте бир эле учурда 4 мектепте бомба изделүүдө. Бишкекте 4 мектепте бомба бар деген маалыматтан улам окуу процесси үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу Свердлов райондук милициясынан билдиришти. Маалымдагандай, номер 33 мектеп, Чыңгыз Айтматов атындагы лицей жана Сейтек билим берүү мекемесинде бомба бар деген маалымат түшкөн. Учурда бардык мектептерде окуучулар жана мугалимдер эвакуацияланып, тиешелүү кызматтар иштеп жатат. Буга чейин илим билим берүү мекемесинде да бомба бар деген маалымат айтылып, текшерүү жүрүп жатканы кабарланган. Булак Суперкеже. Айкөл Аликжанова эмне үчүн Деги Арманды тандаганын айтты. Кыргызстан сулоосу сынагынын 2014 жылдагы жеңүүчүсү Айкөл Аликжанова эмне үчүн Деги Арманды тандаганын социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал аны тандап алган 4 себебин айтты. Биринчи, ал абдан боорукер жана кең пейил. Ал пандемияга чейин жана андан кийин Казакстан боюнча миңдеген үй бүлөлөргө жардам бергенин бир нече жолу айткам. Ал эми пандемия учурунда ал өз элин чындап сүйөрүн көрсөттү. Ооруканаларга, элге бекер жардам берип, миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган. 75 тоннага жакын дары-дармек тараткан. Бул акчаны Туркиядагы үйүзгө чогулткан. Бирок анын дээрлик бардыгын адам өмүрүн сактап калууга жумшаган. Эгер адамда 100 болсо, ал көп учурда башкалардын пайдасына 10-ун берет. Ал эми Арман 100-дүн 90-ун берет да, калганына ыраазы болот. Ошондуктан казак Робин Гуд деп аталат. Экинчи, анын жан дүйнөсү да денеси да абдан күчтүү. Армандын салмагы болжол менен 100 кг, бою 190 см. Бир машыгууда 1200 отур көнүгүүлөрүн жасайт. Күнүнө 5 саат машыгууга даяр. Анын соккуларын машыктыруучу да көтөрө албайт. Үчүнчү, ал көп окуйт жана акылдуу, китептерди, гезит, журналдарды окуйт. СИЗОдо турган акыркы 1 жылдын ичинде ар кандай темадагы 200дөй китеп окуган. Ал шахматты да сонун ойнойт. Аны менен ар кандай темада сүйлөшүп отура аласың. Төртүнчү,
Эң негизгиси ал Кудайдан коркот, Куранда адан оңой жана тез окуйт жана маанисин түшүнөт. Тажвидти да, арабчаны да билет. Намазды 11 жашынан бери окуйт. Анын көптөгөн араб достору, ошондой эле жогорку ислам билими бар, орус тилдүү достору бар. Ал өзүнүн дини жөнүндө мага караганда көбүрөөк билет. Жалпысынан алганда албетте ал адам жана анын кемчилиги, артыкчылыгы бар. Бирок нафсисинин үстүндө иштеп жатат жана бул эң негизгиси деп ойлойм. Биз азыр соттун адилет болушун талап кылып жатабыз. Кылбаган нерсе үчүн соттолгон болбойт, деди Аликжанова. Айкөл Аликжанова модель жана актриса катары таанымал. Кыргызстан сулуусу сынагынын 2014 жылдагы жеңүүчүсү. 2016 жылы хиджаб кийип, ошого удай эле кыз келиндер үчүн мусулман кийимдеринин дизайнери катары тааныла баштаган. 2017 жылы турмушка чыккан. Учурда түгөйлөрдүн кызы бар. Дики Арман атыккан казак Крим төбөлү Арман Жумагелдиев туура 1 жыл мурун коңшу өлкөдө январь айында орун алган митингдердин жүрүшүндө кармалган. Булак Назар Ньюс KG. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев Астанадагы ооруканалардын бирине жаткырылды. Бул тууралуу Казтаг агенттиги медиа менеджер Александр Аксютицага таянып жазды. Белгиленгендей, анын жүрөгүнө операция жасалышы мүмкүн. Менин булактарым Нурсултан Назарбаев Астанадагы ооруканалардын бирине жаткырылганын айтышты. Анын жүрөгүнө комплекстүү текшерүү жүргүзүлөт. Медициналык кызматкерлер хирургиялык кийлигишүү болушу мүмкүн экенин айтышууда, деп билдирген Аксютиц. Эске сала кетсек, ушул жылдын 12 январында Казакстандын Сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев Назарбаев ардактуу сенатор статусунан ажыратылганын жарыялаган. Көп өтпөй парламенттин депутаттары экс-президенттин артыкчылыктары менен ыйгарым укуктарына тиешелүү болгон Казакстан Республикасынын 1-президенти жөнүндө мыйзамды жараксыз деп тапкан. Булак Супер KG. Жапаров 2023 жылы республикалык бюджет 500 миллиард сом өлчөмүндө бекитилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңешменин жүрүшүндө билдирди. Маалымдалгандай, координацияланган финансылык, фискалдык жана акча кредиттик саясаттын жаңы ишканалардын ишке киргизүүнүн натыйжасында ИДПнын номиналдык көлөмү 919,4 миллиард сомду, же өсүш 107% түздү. Бул өз кезегинде кошуна жана Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө салыштырмалуу туруктуу жана алдыңкы көрсөткүч болуп саналат. Жапаров белгилегендей, консолидацияланган бюджеттин номиналдык өсүшү 190,6 миллиард сомду, же 177% түздү. Ошол эле учурда салыктык кирешелер 229 миллиард сомго, же 100,5%га өстү. 2 жылда өсүү темпи 214%, же номиналдык жактан салыктык кирешелер 2 эсеге көбөйдү. Тартыштык 13,5 миллиард сомду түздү. Айлык пенсия жөлөк пулдарды көтөрүп, курулуштарга, айыл чарбасына, өлкөнүн коргонуу коопсуздугун камсыздоого, мамлекеттик карызды тейлөөгө олуттуу каражаттарды жумшаганыбызга карабастан, жылдын аягында 16,12 миллиард сом каражатыбыз калды. Анын ичинде бюджеттик каражаттар 9,9 миллиард сомду түзөт, деди Жапаров. Булак Супер KG.